Үй бүлөнү камсыздоо үчүн мырзалар бир айына канча акча табыш керек? Саламатсыздарбы Кадам Москва YouTube каналынын катталуучулары? Бул суроо сиздерге да бизге да кызык болуп жатса керек. Бул суроо менен мекендештерибиздин оюн билүү үчүн бүгүн биз сыртка чыктык. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Эркек киши үй бүлөсүн камсыз кылуу үчүн айына канча акча табыш керек? Өзүнүн каалоосу. Канча жетет ошондо бир айына сизге? Бизге жетет. Айына 60 миң. 60. Билбейм эми, канча тапса да насип мындай берекелүү болсо, 1000 сом тапса деле, 2000 тапса деле берекелүү болсо. Эркек киши үй бүлөсүн обеспечивать этиш үчүн канча акча керек? Бир айына канча иштеш керек? Не знаю. Примерно. Примерно 20 нам хватит, наверное. 20 тысяч хватит обеспечивать семью, да? Билбейт-кем. Мен турмушка чыга турган планда жок. Да, прям 80-90 дейм. 80-90 миң бир айда бир үй бүлөнү камсыздоого жетет деп ойлойсуз? Ну, как бардык нерселер менен да. Орто эсеп менен. 50 миң где-то, наверное. Жетет, э? Примерно ошондой деп ойлойм. Азыркы немеде бир 70тен ары болуш керек го. Мне кажется, 300 тысяч. 300 миң 300 миң. бир айына. Да. Эсеп менен 80 миң, 70 миңге 40-50 миң. 40-50 миң бир айда өз үй бүлөсүн камсыздоо үчүн жетет деп ойлойсуз, э? Берген сурообузга канааттандырарлык жооп ала алдык деп ойлойбуз. Ушу менен биздин сиздер үчүн даярдаган видеобуз аягына келип жетти. Кадам Москва YouTube каналына катталганды унутпаңыздар. Сиздер үчүн дагы да болсо кызыктуу видеолорду чыгарган аракет кылабыз.